Ассаламу алейкум туугандар. Свежий киви келди. Ушул кивини пачка албастан мындай уштуктаптар алса болот. Уштук 30 сомдон. Тамактан кийин бирди жеп койсо, ашказан ооруганда, ичегине шамалашып алар. Кыскасы пищеваренияга, именно аш кылганга өтө жакшы да. Свежий банандар келди. Свежий бадыраңдар келди. Огурцлар бир Өзбекстандыкы. Свежий помидорлор келди. Өзбекстандыкы, Кытай эмес. Даамы дагы жакшы. Баяз дүкөндө болот, келе бересиздер. Салатка, дымдамага жакшы перестер келди. Мариам фирмасыныкы жана Енесайдыкы жакшы пряниктер свежий келди. Кекс, коржик, мындай булочкалар. Жаш балдар үчүн мындай оюнчуктар да келди. Пирожныйлар Енесайдыкы. Пончиктер келди, сметаналар свежий, колбаса келди, жана тойбоз колбаса. Щедрое лето, белорусский масло. Жана дагы мындай лаваш келди. Баязык дүкөнүнө шашылыңыздар туугандар. Туугандар, ананастын сезону бүттү. Эми ананастын мындай консерва дагысы келди, 250 сом ушул турушу. Өтө жакшы даам экен, өзүбүз дагы жеп көрдүк. Ичи кесилген, и еще согу менен да, ананасовый сок да ичип коюштар ичинде. Ачуу сүйүүчүлөргө мындай ачуулар келди. Суюк тамакка дагы, кою тамакка дагы өтө жакшы келет. Сугушонное молоколор келди. Кичинекей, чоңу. Жана дагы чокотелла. Салаттарга жана башка нерселерге мына даяр, фасоль, горошек, кукуруза, балыктын түрлөрү, томат айлана. Бул жакта дагы. Келе бересиздер туугандар. Чайлардын түрлөрү. Конфет, печеньялардын түрлөрү. Бул жакта да уже тартылган готовый вафли, печенькелер бар. Байдала күрүч 75 сомдон туугандар. Мешокко 70 сом. Гречка болсо Россияныкы 75 сомдон. Диетичный сухариктер бар. Булардын баасы 90 сомдон. 1 килограммой порошок туугандар. Апрель деген 120 сом. Пемос, мунун баасы 45 сом, 48 сом. Жумшак сыр, моцарелла жана голландский сырлар. Жана ошондой эле Махеевдин эң ишеничтүү майонездери.